өзүмдүн 1 Май округуман Мурас Ордодон элим кайрылып жатат да, 90-кварталдын 4-көчөсүндө жашаган жарандарыбыз да. Ушул ар жылы дейт да, 5 метр, үйүбүздөн 5 метр нары Жасалма көл бар дейт. Ал жерде балык багышат, ошол көлдүн суусу үйгө зыян келтирүүдө. Анан бизди жер басып алгансыңар деп аябай сөз угабыз дейт. Бирок бул жерди 2005-жылы мугалимдерге бөлүнүп беришкен дейт. Анан өз жогору жактагылар ушул карапайым элдин үнүн угуп, көлдү же ары же бери кылып ушу чечип берсеңиздер болмок. Анткени деген үйлөргө азыр деген мына сук түшсө ным болуп баштайт, туалет, септик, сууга толгон. Жакында үйдөн чыгабызбы, чыга алабызбы, чыга албайбыз деп сүрөттөрүнөн бери жөнөтүп атышат да. Буну эми 2 жылдан бери айтып келе жатам. Бир көңүл буруп койгулачы. Андан тышкары жанакы искусственный озера деп балдар да чөгүп жатышпайбы? Ошол боюнча бир элди чогултуп кандай чечимге келдик? Буну деген Айыл чарба министрине кайрылдым элем, орун басары келип кеткен. Жазында чечебиз деп. Азыр кайра деген муз болгондо, кыш болгондо дагы балдар чөгүп кетсе, абдан чоң мындай ызы чуу болобуз деп мына алдын ала айтып атам да. Ошону бир көзөмөлгө алып коюңуздарчы. Суранычы. Рахмат.